Сабактын темасы эл аралык соодадагы тоскоолдуктар. Тышкы соодада чектөөлөр, тоскоолдуктар болот экен. Алар бажы тарифи же болбосо импорттук тариф деп аталат. Импорттук тариф бул жөн гана тыштан киргизилген, чет өлкөдөн киргизилген товарларга салынган салык. Бул жөн гана салык, бажы салыгы, бажы тарифтери болуп саналат. Ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо максатында ушул бажы салыктарын, мисалы Россия өзүнүн ата мекендик өндүрүүчү автомашина чыгаруучу ишканаларды коргоо максатында ушул машиналарга салыктарын жогорулатканда машиналарды киргизүү азаят, өзүнөн өзү азаюу жүргүзүлөт. Же болбосо мисалы ушул эле Кыргызстанды мисал келтирсек, Кыргызстанда бизде өзүбүздө чыгарган кант заводдорубуз бар. Кант кызылчасын өстүрүп, кантты өзүбүз чыгарсак болот, өзүбүздү камсыз кылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо максатында кантты чет өлкөдөн, Россиядан, Белоруссиядан киргизилген канттарга салыгын көтөрүп коюу менен алардын санын азайтсак болот экен, бизге киргизиле турган импорттук товарларды. Мына ушул максатта тоскоолдуктардын бири бул бажы тарифтери болуп саналат экен. Экинчиси квоталар. Квота бул дагы импорттук товарларга коюла турган, импорттук товарлардын санын чектөө. Квота деген сөз санын чектөө дегенди түшүндүрөт. Демек, чет өлкөдөн товарларды киргизип атканда мамлекеттер ошол киргизиле турган жылына, айына киргизиле турган товарлардын санын ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо максатында санын чектеп коет. Мисалы мына Кыргызстанда ушул кантка квота киргизилген. Бир жылдын ичинде мынча гана тонна кант киргизилсин. Андан ашык киргизүүгө уруксат жок. Ошол сыяктуу эле Россия мисалы ошол автомашиналардын санын, чет өлкөдөн киргизилген импорттук машиналардын санын чектеп, жылына мынча гана машина киргизилсин деп чектөө бул квота болуп саналат. Андан кийинки стандарттарды сактоо талабы. Бул дагы чектөөлөрдүн бирине кирет. Ар кандай өкмөт тарабынан комиссиялар түзүлүп, ошол товарлардын киргизилип жаткан мейли канттын болобу, мейли машинанын болобу стандартка ылайык келе турган, талапты сакталып атабы, талапка ылайык келип атабы. Мына ошол боюнча эгерде ылайык келбесе, аны акт менен алардын санын киргизбей же санын чектеп коюуга акысы бар. Мына ушул дагы тоскоолдуктарга кирет экен. Андан тышкары дагы бир тоскоолдук бул эмбарго деп коет. Эмбарго бул ар кандай саясаттын, келишпөөчүлүктүн негизинде өлкөлөрдүн ортосунда тышкы сооданы токтотуп коюу бул эмбарго болуп саналат. Мисалы Иран Европа өлкөлөрүнө, Евросоюзга мисалы нефть чыгарып атса, ошол келишпөөчүлүктүн натыйжасында нефтини албайбыз деп жарыя кылып жаткандыгы бизге маалым Евросоюздун өлкөлөрү. Мына демек бул эмбарго бул тышкы сооданы токтотуп коюу ар кандай себептердин натыйжасында. Мына ушул тышкы тоскоолдуктар эмне максатта жүргүзүлөт экен? Эң биринчиси
ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо максатында ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо максатында жүргүзүлөт экен. Экинчи, бул товарлардын экологиялык жактан сапаттарын жакшыртуу максатында эгерде ушул стандартка туура келбесе, ал товарларды токтотуп коюуга мүмкүнчүлүк бар экен. Ар бир өлкөнүн сапаттарын жогорулатуу максатында ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо максатында протекционисттик саясат жүргүзгөн өлкөлөр, мисалы эле биздин коңшу өлкө Өзбекстан жана башка өлкөлөр. Мына ушул тоскоолдуктарды төмөндөтүү максатында мамлекеттер, айрыкча коңшу мамлекеттер биригишет экен. Тышкы соода жүргүзүүдө биригишет. Мына бул биригүүлөрдүн бирөөсү бул биз көрүп турган таможенный союз. Бул Россия, Казакстан, Белоруссия. Мына Кыргызстанды дагы ушул баажы союзуна кирүүгө бизди чакырып жатат. Азыр ойлонууда 2013 жылда кирүүгө даярданып атабыз. Ал үчүн баардык шарттарына, алардын талаптарына жооп бергендей мүмкүнчүлүк болуш керек, ошо талаптарга туура келиш керек. Мунун жакшы жактары дагы, жаман жактары да бар экен. Ушул баажы союзуна кирүү ошондой эле бул баажы союзу деп өзү эле айткандай жанагы тоскоолдуктар алынып салынат экен. Салыктары, чектөөлөр, албетте стандартты сактоо, экологиялык жактан баардык текшерүүлөр болот дейличи. Ал эми эң негизги тоскоолдуктар алынып салгандыктан жеңил болот экен. Мына ушундай эле көп өлкөлөр ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар, эркин соода кылууга тоскоолдуктарын азайтып койгон. Бул бүткүл дүйнөлүк БСУ болуп атат. Бүткүл дүйнөлүк соода уюму, орусча АВТО. Бул КМШ өлкөлөрүнүн ичинен эң биринчи болуп кирген 1993 жылы киргизип, АКФ жылы киргизилип атат. Кыргызстан биринчилерден болуп кирип, ал эми 2000 жылы Кытай киргендиктен Кытайдан бизге же болбосо бизден Кытайга ушул тоскоолдуктар абдан жеңил жол менен киргендиктен биздин Кыргызстанда тышкы соода реэкспорт жүрүп жатканын, соода жүргүзүлүп жатканын биз билебиз. Бул даяр товарларды бир өлкөдөн алып келип, импорттап, экинчи өлкөгө экспорттоо бул реэкспорт болуп саналат. Демек себеби биздин жөн эле ар бир даанасына төлөбөй эле салмагына төлөп, мейли товарлар жөн турмушта колдонуучу товарлар болобу, тамак аш болобу, кийим кече болобу, ошол салмагына жараша төлөп абдан арзан түшкөндүгүн, салыктар абдан төмөн болгондуктан бизден Кытайдын товарлары бизге алып келип, анан Казакстанга, Россияга кетип атканы ошол болуп саналат. Кийинкиси ассоциациялар. Бул ассоциация Түндүк Америкалык ассоциацияны билебиз. Түндүк Америкалык ассоциация 1993 жылы түзүлгөн. 3 өлкө: Америка Кошмо Штаты, АКШ, Канада, Мексика. Мына ушул 3 өлкөнүн ортосунда тышкы сооданы коңшу өлкөлөр жеңилдетүү, тоскоолдуктарды жоюу максатында ассоциация түзүшкөн. Ошондой эле Түштүк Азия өлкөлөрү, мына бул жерде 5 өлкөнүн ассоциациялары түзүлүп, бул өлкөлөр
түштүк чыгыш Азиянын өлкөлөрү 92-жылы уюшулган АФТА деп аталат, башкача айтканда бул ассоциация. Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Филиппин, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Вьетнам жана башка ушул өлкөлөр ассоциация түзүп атышат. Анан дагы бизге кеңири белгилүү болгон бул Европалык шериктештик ЕШТ же болбосо Европейский Союз. Орусча айтканда Европалык шериктештикте 1957-жылы эле түзүлүп атат. Ошол жылдан бери азыркы убакытка чейин акырындык менен күч алып, абдан чоң көп жалпы рынокты түзүп атат. Европанын рыногун бириктирип, жалпы рынок деген ат менен бул жерде тоскоолдуктардын баардыгы алынып салынган, жеке эле товарлар тейлөөлөр эмес, адам ресурстары дагы эркин кирип чыгуусу, адам ресурстарынын, капитал ресурсунун эркин кирип чыгуусу, мына ушулардын баардыгы жакшы жолго коюлуп, өзлөрүнүн валютасын киргизип алды. Акча бирдигин бул еврону киргизип, валюта азыр чоң жетишкендиктер, тышкы соодада чоң жетишкендиктерге ээ болуп атат. Бүгүнкү сабакта эл аралык сооданын тоскоолдуктары жана аны төмөндөтүү максатында түзүлгөн шериктештиктер менен тааныштык.